Эр айым аялдар коомдук бирикмеси Кыргызстан боюнча 24 жылдан бери Кыргызстандын ар кайсы региондорунда иштеп келе жатабыз да. Биздин негизги максатыбыз жабырланган, аяр, муктаж үй бүлөлөрдүн баягы экономикалык, социалдык жактан муктаждыктарын жоюуга жардам берүү, ошондой эле алардын бакубат жашоосуна көмөк көрсөтүү да. Биз көбүнчө эле аялдар, балдар менен иштеп келе жатабыз. Бүт Кыргызстан боюнча ушул маселелерди чечүүдө биз негизги ыкма катары өз жардам топторун алып келе жатабыз да. Анан биз 2010 жылы баягы эки элдин ортосунда кагылышуу болгондо жөн тура албай Түштүк Кыргызстанга бардык. Түштүк Кыргызстанга атайы долбоор тартып келдик. Ошо долбоордун негизинде биз деген ушу эки элдин ынтымагын, биримдигин бекемдөө максатында иш жүргүзө баштадык да. Дүйнөгө нан эл аралык уюмунун колдоосунда Эр айым аялдар коомдук бирикмеси тарабынан салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүндө элдердин достугун жана биримдигин бекемдөө долбоору 2013-2022 жылдардан бери 3 фазада ишке ашырылды. Долбоордун негизги максаты Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мады, Шарк, Кызыл Кыштак, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Акман, Базар Коргон айыл аймактарында жана Жалал Абад шаарынын Чыңгыз Айтматов жергиликтүү аймактык башкаруусунда этностор аралык достукту жана биримдикти бекемдөө, жергиликтүү жашоочулардын экономикалык, социалдык деңгээлдерин көтөрүү менен бакубат жашоого жеткирүү жана алардын укуктарын коргоп, психологиялык жардам көрсөтүү, балдарына мектеп жана ата-эне бербеген билим тарбияны берүү, мектеп жашына чейинки балдарга камкордук көрүү максатында жарандык институттарды өнүктүрүү болуп саналат. Долбоордун биринчи фазасы 2013-2016 жылдарды камтыган. Бул фазада 80 чоңдордун, 60 балдардын өз жардам топтору түзүлүп, ар бири 10-дон 12 адамга чейинки бир багытты, бирдей максатты көздөгөн жарандардын курамынан турду. Экинчи фазасы 2017-2019 жылдар аралыгын камтыйт. ÖJTнын калыптануу баскычы, ÖJT мүчөлөрүнүн дараметин көтөрүү, ÖJT биримдигин түзүү, психологиялык укуктук жардам көрсөтүү, эне мектептерин өнүктүрүү, балдардын руханий дүйнөсүн байытууда англис тил, орус тил, форум театр, этно ансамбль, лидерлик иримдер ачылды. 80 ÖJT, 60 БÖЖТнын ишмердүүлүгүн, турмуштук дараметин көтөрүүдө 1544 көнүгүү өтүлдү. Социалдык 45, экологиялык 22, шыкактоо, таламталашууда 37, этнос аралык ынтымак, достукту бекемдөөдө 60, кайрымдуулук багытында 29 иш-чара өткөрүштү. Экономикалык багытта 44 кичи ишкерлик ачылып, 220 адам жумуш менен камсыз болду. Бул фильмдин негизги максаты салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүндө элдердин достугун жана биримдигин бекемдөө долбоорунун 3-фазасынын ишмердүүлүгүн чагылдыруу. Долбоордун 3-фазасында ÖJTнын биримдиктери өз алдыларынча ишмердүүлүктөрүн жүргүзүү максатында ар кайсы каржы булактардан каражат тартып келишип, долбоор аймагындагы экономикалык, социалдык, экологиялык, кайрымдуулук, этнос аралык ынтымакты бекемдөө багытындагы маданий иш-чараларды чечүүгө аракет кыла башташты. Биримдикке кире элек жана биримдикке кирген ÖJTнын дараметтерин көтөрүү боюнча окууларды, тажрыйба алмашууларды уюштурушту. Бул долбоордогу негизги ыкмалардын бири болуп өз жардам топтору, өз жардам топторунун биримдиктери жана өз жардам тобунун балдар өз жардам топтору. Себеби бул ыкмалар менен элдерди активдештирип, өз көйлөрүн өз колдору менен чечүүгө багыттайт. Элдер айыл өкмөт жасаш керек деп ото бербей, өз көчөлөрүндө көйгөйлөрдү чогулукташып, жашоочулар менен бирге эң негизги көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, кызыктар таптары менен бирикте чечүүгө аракет кылышат. Балдар өз жардам топтору болсо, ата-эне бербеген жана мектеп бербеген тарбия менен билимдерге ээ болушуп, руханий дүйнөсүнүн байы менен бирге жашоодогу өз жолдорун табууга үйрөнүшөт. Долбоордун негизинде бул топтордун мүчөлөрүнүн дараметин көтөрүү максатында көптөгөн ар кандай багыттагы окуу көнүгүүлөр өткөрүлдү. Азыркы күндө долбоор аркагындагы өз жардам тобунун мүчөлөрү менен өз жардам тобунун эмес мүчөлөрүнүн адамдардын айырмасы кадимгидей билинип калды. Байкалып турат. Долбоор абдан активдүү болгон биздин аймактагы 93 өз жардам тобу, 6 өз жардам тобу биримдиктери жана 68 балдар өз жардам топтору мүчөлөр менен иште абдан активдүү болуп калышты. Өздөрүнүн жашаган айылдарында экономикалык, социалдык жана экологиялык багыттагы өнүгүшүнө, элдердин ортосундагы ынтымак, достукту жана биримдик сактоо ар кандай иш-чаралар өткөрүү менен бирге өз салымдарын кошуп келүүдө.
Өз жардам топторунун өзүнүн түзүлүшү эле элди ынтымакка анан биримдикке чакырып турат. Бүгүнкү күндө Кара Суу жана Базар Коргон аялындагы өз жардам топторунун өз жардам топторунун биримдиктеринин мүчөлөрүнүн 6 мүчөсү айылдык кеңештерге жергиликтүү элдин көйгөйүн чечүүгө депутат болуп шайланышты. Булар ар кандай мамлекет өткөрүлгөн сессияларга катышып, жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн чечүүгө жардамдар беришип, өздөрүнүн салымдарын кошууда. ÖЖД биримдиктери жергиликтүү жашоочулар менен биргеликте негизги көйгөйлөрдү аныкташып, шыкактоо жана талам-талашуу ыкмаларын колдонуу аркылуу каражат тартып келишип, ал көйгөйлөрдү чечип жатышты. Бул маселелердин чечилишинде айыл аймактар менен да тыгыз кызматташышты. Көтөрүлгөн маселелер жеринде колдоого алынып, ал оң жагына чечилип жатты. Бүгүнкү күндө Базар Коргон шаарынын аймагында 18 өз жардам топтору бар. Бул өз жардам топторунда негизинен үйдө отурган аялдар кирет. Булар ар түрдүү кесип, ар түрдүү эме менен иш алып барышат. Андан сырткары энелер мектеби деп дагы уюшулган. Бул энелер мектебинде мектеп жашына чейинки балдар бакчасына тартылбаган балдардын тарбиясына көңүл буруу максатында иш алып барат. Долбоордун башка компоненттери жарандарга юридикалык, психологиялык жана медиация ыкмаларын колдонуу менен элибизге акысыз жардам көрсөтө алышты. Ошондой эле долбоордун жүрүшүндө 2 эне мектеп ачылып, бирөөсү лицензия алуу менен жетишип, учурда 90 бала билим алып тарбияланууда. Өз жардам топторунун 2 биримдиги иш алып барып атат. Анан 2014-15 жылдан бери активдүү иштеп аткан негизинде 2 эне мектебин ачып башталышты. Анан толук кандуу бала бакчага айландырдык. Андан сырткары 2015 жылдары бир тигүү цехин ачканбыз. 8 машина, тигүү машинасы бар. 12 киши эмгектенип келет. Андан сырткары 2020 жылы атайын долбоор менен бир бизге караштуу Кош Коргон айылында муниципалдык менчиктеги имарат бар эле. Анын бөлмөлөрүн биз ремонт кылып бердик эле. 4 тигүү машинасы, анан бир атайын оверлок менен 12 киши жумуш менен камсыз болуп, ошондой эле долбоор Кайрым айылында частный үйдө ачылып, жеке үйдө ачылып, ошо өз жардам топторунун өздөрүнүн макулдугу менен ал жерде да 12 киши иш алып барып атат. Анан жалпы ушу тигүү цехтерине долбоор аркылуу 300 000 сом каражат каралып, биздин тургундар өз жардам топторунун мүчөлөрү жумуш менен камсыз болуп атат. Биздин ошо айыл аймагыбызда ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Мен айтар элем, биз үчүн элибиздин тынчтыгы, ынтымагы, биримдиги эң биринчи орунда турат бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү айыл аймагыбызда айыл өкмөтүбүздүн бир топ жетишкендиктери бар. Эр айым уюм менен тыгыз кызматташып келе жатабыз. Мектепке чейинки балдардын коопсуздугу жана билим алуусу биз үчүн эң маанилүү болчу. Ушул маселени биз чечүү үчүн Мады айыл аймагында 9 эне мектеби ачылып, андан биз акыркы 3-4 жылдын ичинде эне мектепти биз ушул атайын айыл өкмөттүн бюджетине киргизип, бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджетинен, республикалык бюджеттен эмгек акыларын алып, бүгүнкү күндө биз менен тыгыз иш алып барып атат. Долбоорго кирген аймактардан ондогон активисттер өсүп чыгышты. Алар өз жашоолорун гана оңдогонго жетишпестен, коомдук турмушка активдүү катышып, катылып жаткан таланттарын өстүрүштү. Медик болуп амбулаторияда иштечү элем. Ал иш башкача, бул ÖЖДнүн иши башкача экен, айырмасы болот экен. Биз комиссия келсе эле коркот элек, ал комиссиялардан коркпой калдык, өзүбүздү жакшы сезип калдык. Анан биздин айылыбызда ушу садик жок болчу, садикке тамшалат элек. 10 аял чыгып алып ушу кайрымага садикке чуркадык, садик ачтык, бир үйдү ремонт кылып. Ниет кылсаң, муктаж болсоң, ниетин Кудай берет экен да. Мына садигибиз мына облус боюнча биринчи местодагы, эң алдыңдагы типтеги садик болду да. Көчөбүздөгү бир топ чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү чечтик. Көчөбүзгө шагыл түшүрдүк. Көчөбүзгө кран
түшүрдүк. Андан кийин столба коюп свет түшүрдүк. ÖJT мүчөлөрү улуттар аралык ынтымакты чыңдоо багытында маданий массалык иш-чараларды кезек-кезек өткөрүп турушту. Мында мыкты көчө, мыкты айыл, мыкты кайнине же мыкты үй бүлө аталышындагы сынактарды уюштуруп жатышты. Ирайым коомуна кошулуп мүчө болгонуман бери кыйла мен дагы жөндөмүм артты. Көргөзмөлөргө катышып, грамоталарды алып кайтып аттым. 20-жылы акимчилик тарабынан мыкты ишкер деген мындай төш белги тагындым. Көпкө ийгиликтер жараттым. Дагы шыктанганым, башка дагы керектелүүчү элдин турмушуна керектүү нерселерди жасап, сатыкка коюп, өзүм турмушумда пайдаланып, жакшы ийгиликтерге жетиштим. Айылдан агып өткөн каналды, жер талаларына кеткен арыктарды тазалоо жана мөмө берүүчү дарактарды коозук үчүн гүлдөрдү отургузуу менен айылдагы экологияны коргоого жана сактап калууга аракет кылып жатабыз. Биз көптөгөн окуулардын, семинарлардын негизинде айыл өкмөтүнө бир топ сунуштарды киргизүү менен ийгиликтерге жетишип алдык десек болот. Мады айыл аймагынын Талдык көчөсүнүн жашоочуларынын таза суу менен камсыз кылуу, социализм айылында балдар үчүн мектепке чейинки билим берүү мүмкүнчүлүгүн түзүү, Мады айыл аймагынын Мады айылынын Болот Биделов атындагы көчөсүнүн чекесине тротуар куруу. Ишкабан айылындагы Оомат көчөсүнүн боюндагы арыктын чекесине тосмо тосуу аркылуу жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу. Ишкабан айылында мектеп окуучулардын сапаттуу билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүү үчүн мектеп куруу жогорку кеңешке кайрылуу жөнөтүлдү. Ишкабан айылында балчы элек ичи ишкерлигин туруктуу өнүктүрүү, диний радикализм, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү тегерек стөлдү өткөрүү үчүн Шарк айыл өкмөтүнүн 20 000 сом акча бөлдүрүү. Шарк айылынын Юлдашев көчөсүнүн тротуарын асфальттоо жана жарыктандыруу аркылуу жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу. Балчы элек ичи ишкерлигин өнүктүрүү. Айыл өкмөттөн 5 жылга бекер колдонууга 10 гектар жер бөлдүрдү. Базаркоргон шаарындагы Актайлак 2 айылында мектепке чейинки билим берүүнү уюштурууга көмөктөшүү жогорку кеңешке сунушталды. Базаркоргон айыл аймагындагы Борбордук базардын айлана чөйрөсүнүн санитардык абалын жакшыртуу. Беш бадам участкасында чач тарашкана уюштуруу. Номер 5 Токтогул атындагы гимназия орто мектебинин маданий жана класстан сырткары иштерди өткөрүү үчүн актовый залын жабдуулар менен камсыз кылуу. Демөөрчүлөр изделип жатат. Нан бышыруучу кичи цех ачуу. Айылдын тазалыгы үчүн көчө урналарын орнотуу. Жараки айылында жаңы ФАП куруу жана аны ишке киргизүүнү демилгелөө. Ишкактоонун негизинде биз 70 метр жерди асфальттаганга жетиштик. Анан көчөнү жарыктандырганга жетиштик. Анан Жаңакман айылында таза суу жок эле. Ошол таза сууну чыгарып, азыр таза суу менен камсыз болду айылыбыз. Эми аялдардын жана кыздардын ден соолугун чыңдоо боюнча реабилитациялык центр ачууга даярданып атабыз. Элди, халкты көйгөйлөрүнү чечишке аракет кылдык, жана да аракет кылыппыз. Азыр мына шу долбоорду алкагыда түзүлгөн Шарк бирим деген ишлери менен биз тикүү цехлары, теплицалар, мектепте спорт аянчалары, yana bir qator remont ishlarini birgalikda sotsialdық көйгөйлөрдү чечишке аракет кылдык. Bundan keyinda айыл өкмөтү менен, депутатлар менен, жалпы коом менен, ата-энелер менен birgalikda ишимизди yana чечишке аракет кыламыз деген умиттамын. Эр-айым аялдар коомдук бирикмеси ÖJTнын, ÖJTБнин мүчөлөрүнүн экономикалык багытын күчтөндүрүү максатында кошумча долбоорлорду тартып келди. Мындай долбоорлордун бир мисалы катары биз Австралия өкмөтү колдоого алып ачкан долбоорубуз бар. Бул аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген айыл жергелериндеги. Бунун негизги максаты ошол айыл жергелеринде жумуш орундарын түзүү жана жаңы ишкерликтерди ачууда аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, аты айтып тургандай. Долбоор аябай жакшы ишке ашты. Долбоордун жыйынтыгында биз
6 ишкана түздүк. Ошо 6 ишкана түзүп 62 аялды жумуш орундары менен камсыз кылдык. Ушул гранттын эсебинен биздин үй бүлөбүзгө 5 кишиге иш болду. Кирешебиз көбөйдү. Абдан пайдаландык. Кызыл Кыстак айыл өкмөтүндөгү, Шарк айыл өкмөтүндөгү өз жардам топтору бал челекти өнүктүрөбүз десе, биз өз колубуздан келген жардамыбызды аябайбыз. Бир апта агрономияны дагы үйрөттү. Атайын агрономия жалдап келип, алар бизге кантип өстүрүүнү үйрөттү. Алар үйрөтпөгөндө биз мүмкүн мынчалык деңгээлде өстүрө албайт белек деп ойлойм. Мектеп жашына чейинки балдарды камкордукка алуу, аларды бала бакча менен камсыздоо жагдайында мамлекеттин чамасы азырынча чарк болуп турган кез. Мына ушул маселедеги көйгөйлөрдү чечүү максатында долбоордун башкы багыттарынын бири катары 56 эне мектеби уюшулду. Биринчи кезекте биз ушул ырайым аркылуу усулдук жардамдарды алууга жетиштик. Башкача айтканда биз бала бакчада кандай иштерди алып баруу, кандай усулдук иштер менен иштөө дегенди билбейт эле биздин немелер, тарбиячылар. Ушул коом бизге окууларды уюштурду, көндүмдөрдү уюштурду, ар кандай көрсөтмө куралдарды жасоо көндүмдөрүн үйрөттү. Ошондой эле өзүбүздү директорлорду дагы атайын курстан өткөрүп берди. Ошондуктан биз ырайым менен иштешкенибизге, көп жетишкендиктерге жетишкен үчүн ырайымга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар кандай пайдалуу окуу конугумдарга катышып, башка аймактарга ачылган эне мектептерин тажрыйба алып, биз дагы 2016-жылы 60 балага ылайыктуу алтын балалык нуру эне мектебин ачып иштеп келе жатабыз. Белгилей кетсек, балдардын саламатчылыгы үчүн Дүйнөгөнан уюмун тарабынан муздаткыч жана газ плитасыны белекке алдык. Ал эми 2022-жылы Кыргызстан Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан лицензия алууга жетиштик. Долбоорго кирген 2 областын аймагындагы эне мектептеринде жалпы 3 жыл ичинде 10 миңге жукул бала тарбияланып чыкты. Азыркы күндө 8 миңге жакын бала тарбияланып жатат. Мындай көрсөткүч эл элинин активдүүлүгүнөн, алган билимдеринен улам жаралды. Ырайым биздин аялдар коомдук бирикмеси үйдө отурган, иштебеген аялдар менен иштеп аткандан кийин бүгүнкү күндө мамлекеттик бир чоң көйгөйдү чечилип атат. Бул жанагы бала бакчага барбаган балдар үчүн чоң бир маселе чечилип атат. Экинчиден балдар өсүп өнүгүп атат. Бул жана мектепке даярдоо жана социалдык адаптация деп коет. Ошол нерсесин камтып берип атышат. Үчүнчүдөн болсо балдарыбыз мектепке барганда жакшы окуп, баягы билимге умтулуп атат дагы. Жана ата энелер менен иштөө боюнча көбүрөөк убакыт бөлүнгөн. Бүгүнөн баягы үй бүлөдө көйгөй көп болот атпайбы? Миграция маселеси, ошолордун бүт баарын кошуп алып кеткенге чоң жакшы түрткү берип атат да. Кара Суу району боюнча 25 энелер мектебин ачтык. 1000ге жакын мектепке чейинки балдар билим алышууда. Биз мындай жетишкендиктерди колдоо жана жайынтуу максатында энелер мектебинин жетекчилери, кызматкерлери Ырайым уюмунун көмөгү менен энелер мектебинин ресурстук борборун Шарк айылында ачтык. Ачуубуздун негизги максаты жалпы кызматкерлер тажрыйба алмашып, бирдиктүү иш алып баруу менен балдарга сапаттуу билим берүү болуп саналат. Ырайым аялдар коомдук бирикмесинин долбоорунун негизинде биздин ынтымак мектепке чейинки билим берүү уюмунда ресурстук борбор ачылды. Буюрса бизге окшогон энелер мектебинин тарбиячыларына, ушул усулдук жардамга муктаж болгондорго биз ушул борбордогу китептерден усулдук жардам беребиз, сунуштайбыз. Ырайым коомдук бирикмеси биздин Базар Коргон районунда 10 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Ал биздин Базар Коргон айыл өкмөтүндө Кудайбердиев, Бөкөнбаев,
Акман айыл өкмөтүндө номер 5 Токтогул атындагы мектепте Исак уулу мектебинде иштеп келет. Бүгүнкү күндө алар эне мектебин уюштуруп, балдарга абдан жакындан жакын жардам берип атат. Ошондой эле бала бакчаларга өздөрүнүн эсебинен көп мындай спонсорлук жардам көрсөтүп келишет. Ошол бала бакчаларга бүгүнкү күндө муздаткыч, кир жууч машина, суу киргизүү, окшогон баягы мүмкүнчүлүктөр бар экен, ошолордун бүтүн баарын жардам берип келет. Балдар арасындагы ынтымакты, достукту чыңдоо багытында балдардын өз жардам топтору чоң кызмат кыла алды. Эки областа 60 бөлжүтү уюшулуп, ага 600дөн ашуун бала тартылды. Аларда улуулардын жолу менен 5 багытта иш алып барышты. Эрайым уюму тарабынан түзүлгөн этносамбль иримине катышам сентябрдан баштап. Ал жактан комуз күйлөрүн, тажик ырын, өзбек, харазымча ырларын үйрөндүм, бийлерди, ырларды үйрөндүм. Эжекебиз бизге дагы көп нерселерди үйрөттү. Дойра, домбура, оз комуз, көптөгөн ырларды үйрөндүк. Мен этноансамбль ириминен 4-классыман бери катышып жатам. Бурул эжем мага күйлөрдү үйрөттү. Алардын ичинде Жаштар маршы, Беширгай, Токтогулдун кербези, апакем. Мен Бурул эжекеме ыраазычылык билдирем. Мен 1 жылдан бери ынтымак балдар ыйырган тобу мүчөсүмүн. Биздин айылда Эрайым уюму тарабына акысыз англис тил ирими болуп жатат. Бул иримде мен англис тилинде өзүм жөнүндө баарлаша аламын. Мен бул иримде үйрөнүп жаткан балдар менен достошуп, котормочу болуп, өзгө шаарларга барып келгим келет. Жашоосунда басмырланып, ар кандай турмуштук шартка, кандайдыр бир сырткы чөйрөнүн таасиринен улам психологиялык жактан жабыр тарткандарга психологдордун кызматы чоң жардамга келди. Турмуштук кыйын кырдаалдарга душар болгон жана талаш тартыш, чыр-чатак көйгөйлөрү бар адамдардын маселелерин чечүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Долбоор аймагындагы жарандар арасында келишпестиктерди жана чыр-чатактарды медиация, укуктук жана психологиялык жардам көрсөтүү жолдорун колдонуу аркылуу достук мамиледе чечүүнүн тажрыйбасы орнотулду. Окуулардан өткөн адистердин жардамы албетте ийгиликтүүрөөк болот экен, билими жокторго караганда. Эгерде балдардын жан дүйнөсүндө алган жаракаттарын түшүнбөгөн адам кантип жардам бере алат? Ошон үчүн балдардын жан дүйнөсүндөгү жаракаттарды эске алуу менен биргелешкен иш-чара абдан жакшы ийгиликтүү болду деп эсептейм. Эми биргелешкен иш-чараларга кимдер кирет? Жардамчыларга психологдор, соцадистер, социалдык педагогдор, анан өспүрүмдөр боюнча инспекторлор, өспүрүмдөрдүн иши боюнча. Ошолордун баары бирге чогуу жардам бергенде иш албетте ийгиликтүү болду деп айтсам жаңылбайм да. Долбоордун психологунун жана эксперттин жардамы менен ар бир айыл аймактардын социалдык кызматкерлер, социалдык педагогдор, райондук ички иштер бөлүмүнүн жооптуу өкүлдөрү биргеликте аймактык жарандардын агрессивдүү жүрүм-турумдарынын себептерин, көйгөйлөрүн аныктап, аларды жоюу боюнча биргелешкен иш планды чогуу иштеп чыгышып, анын негизинде максаттуу жумуштарды аткарышты. Эки балам жакшы болуп кетсе экен, өзүм эми ошо балдар менен жүрө берип ооруган өзүңдү кыйналат экенсиң да. Ал ооруга оору эмес, баккан адам оору дегендей, ошолор уюмчуларга жетет экен, ошолорго айтам, булар жардам берип атат. Анан алар кыздар менен сүйлөшпөсө да сүйлөшүп, сурап турушат алардан канча атасың, мынча атасың деп. Булардын жардамы күчтүү эле, Кудай кааласа. Долбоордоги психолог учурап, hayotga qarashim boshqacha bo'ldi. 2 bolamga mehr qo'ydim. Erkinlikka nima qildim? O'zim yashash uchun o'zimga kuch-quvvat topishga yordam berdim. Ал эми долбоордун юристи да көптөгөн жарандардын укугун коргоп, маселелерин чечип берүүгө жардамдашты. Балалуу бала албаганыбызга байланыштуу мен аялым менен макулдашып, бала асырап алууну чечтик. Положениябыз оор болгонуна байланыштуу юридикалык толук жардам ала алган жокпуз. Айылда, биздин айылда ачылган Эрайым уюму бар экен. Ушул жерге кайрылдым. Кайрылганда Эрайым уюмунун юристи мага юридикалык жардам көрсөттү. Жардам көрсөтүп, анан документтерди топтодум. Топтогондон кийин мага баланы
асырап алууга жардам берди. Мен bir necha yil oldin shu uyni sotib olgandim, biroq 2012-yili. Biroq bir necha yillarga qayrildim, uyni o'zimga o'tkaza olmadim. O'shul RMK uyumidagi Tashiva Gulnarani topdim. Gulnara 1 yil yugurib, o'shul zaloglarni yo'ydirib, o'shul sotib olgan odamni egasi o'tib ketgan bo'lchidi. Andan keyin o'sha esini baldarini topib, chet o'lkadan kerakli dokumentlarni taq qilib, 1 yil churqab, yugurib, biroq yechimini topib, uyda meni o'zimni atimga o'tkazib berdi. Долбоордун алкагында биз ушундай элдерге оңой болуш үчүн кичинекей буклеттер чыгарганбыз. Бул жерде медиация жөнүндө, үй бүлөлүк медиация, калдына келтирүүчү медиация, анан ушундай эле календарь, мынандай стикерлер даярдаганбыз. Медиация ыкмасын пайдалануу максатында долбоордун негизинде алгач медиациянын башталгыч курсу окуусуна 24 жаран тартылып окутулду. Алардан медиатор катары 12си тандалып алынып, аларга жамааттык медиация, үй бүлөлүк медиация окуулары өтүлдү. Биринчиден, Эрайым айылдар коомдук бирикмесинин баалуулуктары. Экинчиден, ушу долбоордо туура тандалган стратегиялык багыттар, колдонулган салттык жана заманбап ыкмалар. Үчүнчүдөн, ушу кардарларга өтүлгөн көнүгүмдөр, берилген маалыматтар. Төртүнчүдөн, долбоордо коюлган максат маселелердин долбоор аймагындагы актуалдыгы. Долбоор максатына жеттиби? Алган багыттары кантип ишке ашты? Азыр долбоорду ишке ашыруучулары да, андагы кызыктар тараптар жана тикелей кызмат кылгандар ушул суроонун айланасында жооп издеп турган кези. Бүгүнкү күндө абдан жакшы жыйынтыктарды берди. Элдер баягы тынчтыктын баасын билип калды. Элдер бири-бирине жакшы мамиле түзүп калды, ынтымакка келип калышты. Биз мондай караганда Кыргыз мамлекетинин ошо тынчтыкты сактоого, элдердин ортосунда ынтымакты сактоого, достукту сактоого карата жазылган программасына кичине болсо дагы салымыбызды коштук деп ойлойбуз да.